телефон аркылуу алдамчылыктар, фактылар көбөйүп атат. Бул айыл тургундарын баарына ошо коомчулукка жеткириш керек болуп атат. WhatsApp'ты хакерлер аркылуу бузуп кирип, ичиндеги контакттагы силердин жакындарыңардан мен кандайдыр кырсыктадым, больницага түшүп калдым, же бөлөк себептер менен мага акча которуп кой деп, акча которуп кетип атат да. Ошондой учурлар болсо, биринчи которбостон сурап ошо кимдин атынан келип атат, ошого дароо чалыш керек. Бул хакер дегенин бул биздин эле бул нарында же Бишкекте эмес, бул чет мамлекетте аягы бөлөк өлкөдө да. Ошон үчүн сак болушуңуздарды эскерте кетейин. Ошондой эле ВМЛ банк акча көбөйтүп беребиз деп, ошондойго дагы көбүнчө жарандар алданып кетип атат. Эч кандай акча көбөйбөйт. Бүгүн акча саласыңар, эртең ал телефон өчүп болот. Ошондой эле асыл тукумдуу малдарды сатып атабыз арзан баада. Биринчи монча акчаны которсоңор, ошондо биз малды жеткиребиз деген алдоо жолдор да бар. Азыркы күнү эч ким телефон аркылуу бирөөнө бир товар келип же бирөөнө бир акча жеңүү жолу менен келбейт.